чет өлкөдө жүрүп түшүнөсүң да, кыргыз кыздардын баркын. Каяктансың деп туруп менден сурайт. Кыргызстандан болом десем, мен Афганистандан болом деп туруп мени коркутайын дейт го. Кутман таң достор. Жаңы күн башталды буюрса. Жаңы эмоция менен буюрса башталат. Неге дегенде, бүгүн эртерээк туруп атайын үстүңкү террасага чыктым. Өзүмдүн хостелимде бул жакта жашаган. Бул жакта мына ушундай көрүнүш ачылат. Достор, бул үстүңкү көрүнүш. Мен хостелдин эшик жагы, бул жакта өтө эле көп отелдер бар. Мүмкүн кимде-ким уже Барселонада болгондор билет чыгар бул жердечи. Бул хостелдин ошо террасасы. Тургучтар менен кенен залгы. Бул эми достор өтө эле арзан вариант. Бирок хостелдердин жакшы арзан болгону менен өтө эле кызыктуу, удобство боюнча деле жакшы. Анан көпчүлүк учурунда европейцтер жүрөт. Европейцтер тынч келишет, таза келишет. Ошондуктан достор не обязательно отелдерге барыш. Экономика этип коюш үчүн хостелге келиш туура. Сөз жок, эгер 3 адам болсоңуздар, 2 адам болсоңуздар, анда варианттар тапсаңыздар болот. Бирок жалгыз адамга хостел өтө эле ылайыктуу деп эсептейм. Достор, ошентип бирок мен хостелден чыгып кетип баратам. Бул жакта 2 күн түнөдүм. Получается, бүгүн кечкизин мен башка жакка жолго чыгам. Азырынча ушул жерден чекаут кылып туруп чыгып кетиш керек. Ушундай чакай кыздар экен. Латинский Американын өзү кыздары абдан сулуу экен. В основном Эквадордон, Венесуэла деги эле өтө эле көп экен да. Бразилецтер бар, мексиканецтер бар. Бирок мен чынын айтайын, кыргыз кыздарга эч ким жетпейт да. Мен ой пикирим. Бул калп сөз эмес, бул чыныгы сөз. Так что мен чет жакта иштеп жүрүп, өзүм жакшы билем. Yep, sure. Just a moment. I'm gonna check out. Yep. Мындай чет өлкөдө жүрүп түшүнөсүң да, кыргыз кыздардын баркын. Ошондуктан достор, өзүбүздүн кыздарыбызды сыйлап элейли. Кыздарда тарбиялуу жакшы кылыштарды суранам. Где-то бир чашка кофе ичип, андан кийин жылайын деп чечтим. Вот достор, эсалуу абдан ойдогудай өтүп атат. Ойдогудон жакшы өтүп атат десем болот. Неге дегенде мен Барселонадан озду ачарлык болду. Башына азыраак өткөн, тоже жана келатканда делечи. Бирок өз көзүм менен көргөндөн кийин таң калыштуу экен, таң калыштуу достор. Достор, ошон менен бул жак бүттү. 2 күндөн кийин өтө ыраазымын. Бул хостел жакшы, таза. Мындай жашоомдо эң жакшы хостелдердин бири. Өзүм мындай хостелдерден кичине опыт бар, айта алам. Таза, персоналы өтө жакшы. Анан жаңы дагы ресепшндан сүйлөшүп калдым да. Кыз айтат, каяктансың деп туруп, анан Кыргызстан деп айтуудан кичине ойлоносуң да, мисалы көбүнчө адамдар билбейт да, ошондуктан Казакстан, Кыргызстан деген өлкөлөрдү билесиң деп туруп суразам, билем дейт. Ошо Кыргызстандан болом деп туруп айттым. Анан силер ошол жактан адамдар келеби десем, ошо келелек дейт да. Анан мындай кичине өкүнүп калдым. Биздин адамдар эмне үчүн мындай Барселонага эз алышпайт деген ойлор келди да. Hello, man. Hi.
I recording myself, ma'am. Where is green line? Green line. Yes, Yes, please. This is the orange and the green a bit further down. You just continue ahead. Yes. See the first one. The second the one, orange, yeah? the second one. When will it come? Well, actually, you have 20 minutes between buses. Yes. But let me check the app. Yes, please. I am here kind of. Sure. Probably my colleagues, they know exactly how much we pay. Do you have a ticket? Yeah, I do. I Okay. bought yesterday You and just check with my colleagues, they probably know exactly. Otherwise, with the app, you can check yourself. sure. I will sit there. Maybe I'll wait for them. It's only 15 behind you. minutes or something like that. Perfect. Thank you so much, ma'am. Ошентип автобус келип калды. Азыр түшүп туруп көрөбүз. Кандай болуп кетти. Is it a green line right here? Yes. Hola. Ай, алдын сразу элеткен да бул байкелерибизчи. Бирок Ja, där sätter vi oss längre bak. Excuse me. Thanks. Так, алдына отурганда бул видео чыгарганга өтө ыңгайлуу да. Арадан 10 мүнөт өттү. Азыр ошо жолго чыктык. Достор, мен деле дронго тарткым келет. Муну квадрокоптер менен үстүнөн тартып, онда жакшы бир обзор болгондой кылып, видеолор тартканды каалайм, бирок Европага өзүнчө лицензия керек, жана башка өлкөлөргө ошондой лицензия керек. Мүмкүн кийин подписчиктер көбөйсө, эгер ошого кайсы бир түрткү берсеңиздер, анда ошондойго да барабыз, андайды да кылабыз. Сөзсүз мен блогтордон профессионал эмесмин, бирок окуп, үйрөнүп, ошону жакшылап мындай өркүндөткөнгө аракеттенем. Ошондуктан биринчи travel блогерди колдоп коюшуңуздарды өтүнөм. Подписка кылыңыздар, каналга жазылыңыздар жана лайктарды коюңуздар, достор. Жарым сааттан автобустар кайра келет, ошонун үчүн түшүп кайра кетөрдө болот да, ошол маршрут боюнчачы. Өтө ыңгайлуу. Колдон келсе бир күнгө албай, 10 евро кымбатыраак турат. 2 күндүк турду алышыңыздар керек да. Ошондо сиздерге өтө ыңгайлуу келет. Толугу менен шаарды көрүп чыкканга, анткени бул шаарга 2 күн дагы аз да өтөлөчү. Бул шаарга как минимум бир жума жүрүп, андан кийин толугу менен көрүп чыкса болот деп айта алам да. Мен деле көпчүлүк балдарга окшоп, ар кандай техника кызгам, анан жана ушундай мотоциклдардын жанынан өткөндө мындай жөн эле кете албайм да. Сөзсүз ошону көрүп, кызыгып, мындай тартып алып кетиш керек. Көрүп кетиш керек. Могу мисалы Yamaha экен да. Ушундай сыяктуу чопперлер өтө жагат. Жа бул Honda экен. Өтө жакшынакай коз. Андан кийин достор, портко келдик. Порт өтө кызыктуу, азыр жакындан көрөбүз. Бул жакта көпүрө атайын ачылат экен да. Негени мондай аракетте болуп кеткен.
Жана бир сигнал болду, 5 мүнөткө жабылат деп. Бул жактан эгер көрсөңүздөр, мындай бир заборлор бар экен жана мондай светофор деп койгондо болот, сигналдар иштейт. Звук менен ошол жолдон өтөт. Şunday olub jabылат экен. Бул жактар биригип кичине эле убакытта алып экен. Kameranın kırayında oturup. Dostlar bu Camok'ta. Şimdi bu Camok'ta жүргөндөй болду mu? Sırt жактан келе жатып ушундай магазинге карай туш болдум. Ушул жакта официально сатылат экен. Бул сатуучу айтат, бир аз алса эчтеке болбойт депчи. Эч кандай бир жоопкерчилик болбойт деп. Ар түрлөрү экен, амнезия, Skittles, тоник дейт, bubblegum дейт. Ар кандай түрлөрү бар. Амнезияны алып көргөн дедим. Официалдуу бул деген эч кандай немеси жок. Достор, азыр ушу Sagrada Familia жакта магазин таптым. Акыры магазинден алгандарым. Легально деп коет конуч. Легально. Көрөсүз да. Жети укмуш. Элестетсеңер, азыр адамдар жанынан өтүп баратат, мен жөнүнө мону шуурат отурам да. Элестете албай аттым, мондай чыкып атканымдычы. Эмне деп айтам эми достор, болбогон эле тема экен. Эч кандай деле эчтеке деле сезген жокмун. Но попробовать стоило. Сиздер үчүн кылган болчу. Так тура эмес мунун баардыгы. Кылбаңыздар. Азыр ушул жакта жүрүп туруп достор. Батарейканы экозун алып туруп, заряжать этип алайын деп туруп, бир магазинге кирдим да, электроника саткан. Туруп туруп сурадым да, зарядка коюп коюн деп түшүндү башынан элечи, өзүнүн эле powerbankтерин предлагать этип берди, айттым да, жөн эле коюп коюн да эле десем, 10 евро дейт. 10 евро эчтеке эмеспи, 1 саатынан зарядка кылып алганга деп турган. Турсам, эмне акчаң жокпу деп туруп, монтолуп турган, эмне келдиң деп сурап атпайбы? Мен да нервим кашайып кетти, аны менен тиякта
ызылдашып турдум, андан кийин айттым да, эми каяктансың деп туруп менден сурайт. Кыргызстандан болом десем, мен Афганистандан болом деп туруп мени коркуттайын дейт го. Ошол жерден өзүм жоготуп кеттим да. Ошентип айттым мен то, что могул өлкөдө сен өтө эле мындай безопасностьта жүрөсүң депчи. Жакта бир 2 сааттай ары бери жүрүп видео тартып, убакытты арка өркөй коротку чакты. Бул жак техникалык себептерден жабылып калды да 2 сааткачы. 2 саат мен күтө албайм, меники бүгүн Франция жакты көздөй кеч керек, ошого чейин дагы башка жерлерди да көрүп чыгайын, ошондуктан ичин тилекке каршы көрө албай калдым. Кийинки келгенде мүмкүн көрөрбүз. Бир келгенге жараша ушул көрүп алсам жакшы болмок да. Ичи кандай болуп экен, кызыктоош керек өтө элечи, бирок тилекке каршы болбой калды. Бирок биз алдыга жылы беребиз, кийин келип дагы бир көргөнгө аракеттенебиз. Анча автобус келип калды. Бул жакта азыр жолдо кетип барып, светофордо токтоп калдык да. Нар жагында мындай кара түстүү балдар өтүп бараткан, мондай чашында дрептер менен. Кандай тийип бул деп мондай көрсөтүп койсом, алып туруп мондай бир браслеттер койду. Бул жакшы экен. Настроение көтөрүп. Так, кыскасы достор, ушундай бир ой келди. Ушул браслетти мен ойнотом да. Ал ким эң көп лайк алган комментарий жазса, анан ушул менин подписчиктерим 700гө жеткенде ушуну ойнотуп туруп